Прямой эфир, дед. Вот так пока сделаем. Так, салам. Достор, қандайсыңдар? Көптен бері Фейсбукқа кірелекпін. Аман сенсіңер бе? Ат бастырмай кішіне. Саламатсыңар бе? Кішіне емемді бөлішіп қойын дедім кішіне. Достор, сілермен азырқы саясат жөнінде өзімдің ойымда Қырғыздың жараны қатары қайда ат бастырып жүрмін. Ат бастырыш керек болды, атты семіріп кетті. Ат бастырып байтіктің тоғысы. Байтіктің тоғысы. Жоңда шығар тоғысы. Конституция бойынша немет қойын деп отам да. Изучу отпай қазір конституция бойынша. Мен жеке ойым мындай да. 10 жыл мұрын жазылған конституция жана орысша айтқандай на нем что, свет клином сошелся, что ли? Сошелся, что ли? Ошо да? Ошондой ой кетип атат да. Эмне ошо 10 жыл мурун жазылган конституция эме жана конечная инстанция жагандай. А конституцияны ким жазды эле вообще негизичи? Аны жөнөкөй эле кишилер жазган да бизге окшогон. Аны неге алмаштырбаш керек аны? Мен түшүнбөйм да ошончо. Ал эмне курамбы? Алмаштырбагандай. Конституцияны керек болсо жыл сайын алмаштырыш керек. Элдин жашашына жараша, турмушуна, я не знаю, заманга жараша. Мен оюмда личночи. Анан кийин чырылдап атпайбы булар там конституция просто берде көрө албастык болуп атат да, короче. Бир кишини көрө албай атат да, короче. Баягы эле баягылар да, короче, чырылдагандарчы. Баягы эле кулдун небереси. Не жыргатты ошолор айткылачы, ошо мен лично мына 10 жыл болду. Не жыргадыкпы биз? 10 жылда эмнени жыргатты ошо конституция айткылачы. Элдин баары күбөйү, партийный коррупция. Канча миллиондогон долларларды алды буларчы. Бул конституцияны вообще өзгөртүш керек. Мен лично оюм, урматтуу достор, Фейсбуктагы менин досторум. Мен жеке оюмчу. 75 эле округ кылыш керек, бүттү. Мына ошондо келет. Өзүнүн жеринде, элинде кадыр бар эр азаматтар. Ана жөн эле тетиги чыркырагандардын баары алар эме, алар жана айтчу эле го бир саясатчы жана эме Атамбаевка каратачы. Керек болсо эме Атамбаевдин артында эл жок. Не то что эл артынан даже өзүнүн үйүндөгү ити чыкпайт деген. Мына ошо мен ошолорго ответка жооп берейин да. Артында не то что эл, үйүндөгү ити чыкпаган саясатчылар чырылдап атат. Үйүндөгү ити чыкпайт артынан, ити. Не то что эли, жери, мына. Не то что вообще чырылдагандар. 75 эле кылыш керек, бүттү, жетет. Ар бир бөлсүн мынау эмеге. Кыргызстанга 75 округ, ошондо келет, ошондо конкретно. Ким кыйын ошондо келет, мына мурун нормально эле отурбады эле. Баары эле чыккан ошо 75 округтан. Азыркы бүт мынау чыгандардын баары. Эмне коркуп атат алар? Анткени алар билет, алар келе албайт.
Булар баягы эле партийный системаны калтырып туруп, анан кийин жайлаш керек да буларчы. Акырын золотой списоктарды урдуруп коюшуп. Анткени буларды колдобойт да эч ким, артында эч ким жок да. Кимди колдойт? Айткылачы, ким? Ошол эле кулдун небересиң берде байтикте колдойбу? Колдобойт аны берде. Эч ким. Кимди колдойт анан? Кимди колдойт? Жанакы тиги эменди жана аял экс-президентти колдойбу? Колдобойт андагы эч ким. Баласы керек болсо, Манас бабабызды квази мифический чувак деп айткан. Мен айтып коеюнчу ушуларгачы, кыргыздарга. Кыргыздар, элестет. Ошо экс-президенттин баласы анан кийин Манас бабабыздын айкелин Москвада коюп атканда, Атамбаев коюп атканда ошондо айткан. Мен билем аны, просто аны көп эле билет. Ошондо Фейсбукка пост жазып, эмнеге ушунча акчаны квази мифический чувака сарптадыңар деп айткан. Ошону билип алсаңар. Анан жанакы ким жана Исаев деген жанакы чыгып атпайбы? Аны ким колдойт? Колдобойт аны эч ким. Исаев көкпар, көкпар кылган, көкпөр кылган, көкпөрүнү тогуз коргол, кыз куумай, тыйын эңмей, баарын саткан казактарга. Көзүңөрдү ачкылачы. Кайсы арың менен баратасың, көкпар, Исаев. Лично сага. Колдобойт сени. Сен дагы эле керек болсо мына Арашандагы кээ бир брачкаларга выбор боюнча акча карызсың. Мынакта недовольныйлар толтура, мисалы, Арашанда. Башка айылдарды айтпай эле коеюн, лично Арашан үчүн мен айтып коеюнчу. Керек болсо сеничи, Исаев, Арашанга келтирбейбиз деп атат, штабыңды ачтырбайбыз деп атат мэрдеги эл. Көкпар, мен алып атасың, мен байкеңди алып койду, сен байкеңге вообще иш козгош керек, сен байкеңге, если на то пошло. Манас аэропортунда жана Манас менеджментте кандай движенияларды кылып аттың? Сен, мисалы, сен агаң ошакта акча алып, билет барычы. Сен күйөө балаң керек болсо ГКМБден $200,000 согуп кеткен, Ошо боюнча камаш керек, ошолордун баарынчы, мисалчы. Сен деле өзүңдүн ишиң, көкпар, сеники доказанный да бар, доказанный. Взятка, сен акча берип атканың полный да ал, сен саясатташтырып эле, саясат жок болгон. Сен керек болсочу, сен ошо жанагы крокодил, крокодилге да кайрылып атам. Крокодил. Капаштын уулу крокодил, сен вообще нөлсүң сенчи, негизичи. Керек болсочу, мынау верхний зона, верхний, мынау Бишкектин үстүндөгү жайгашкан айылдардын жаштарына кайрылуу, жаштар. Алданбагыла ошо көкпар, крокодилдерге алданбагыла. Алдайын деп атат алар азыр. Булардын артында эч ким жок. Баягы эле верхний зонага жалдырап келип атышат булар, менин маалыматым боюнча. Мен билем буларды азыр. Кел, абидалардын баарын унутайлы, кел, биргейли деп силер ошентип атырсыңар го, көкпар. Антпай эле кой, сен келбей эле кой бияка. Арашан Койташка келбей эле кой вообще. Силер ушу силердин жанакы шефиңер мурунку зөөкүр, Керек болсо силерчи, мынау айылдарды кордотконсуңар, силер ошолорго жол ачып бергенсиңер. Керек болсочу. Силер Атамбаевдин кол тийбестигин алып, жана крокодил, шакал өкөңөр силер жол ачып бергенсиңер, мисалчы. Силер ошо жолду ачып, анан кийин силердин тетиги шефиңер жанакы. Атын даже айткым келбей атат, даже экс эмес ал вообще. Ошол кордогон мэрдеги элди келип, керек болсочу мынау Койташ, Арашан, мынау Чоңташ, мынау айылдар, мына Чоңташта жүрөм, мына. Мисалчы. Мына Чоңташ, Арашан, мына Бербулак, бүт ушу жаштарды, элди силер кордогонсуңар, силер жол ачып бергенсиңер.
керек болсочу резиновый пуля, газ бүт барын балдар муякта жыттаган, бир жыл мурун барын силер ордогонсуңар, канча ордукту көрдү ушу балдардын баары. Анан кийин келип алып азыр мен угуп атам бияка акырын ушу верхний зонага подход кылып атасың да сен, Көкпар, келип эле кой муяка. Сен нөлсүң, сенчи, сен не то что мэрде, сен өзүңдүн тети Калиновкаңдан нөлсүң сен. Келбе бияка. Кечирип койгула кичине. Эмоция алдырып койдум. Бирок ошондой чындыкта, чындык үчүн сен калыстыкта эмне көрө албай атасыңар силер? Кимди көрө албай атасыңар? Иштетпейсиңер нормально, Байкеңди алып койду аны, сен байкең нормальный ал, керек болсо байкең бай ал, менден дагы бай эки эсе. Нормальный чартаңбай теппедиңер силер, 3 жыл Сооронбайдын заманында нормальный жашабадыңар силер. Силердин былыктарыңардын баарын ачыш керек, силерди төлөттүш керек силерди. Жана сен арак саткан доозуң, канча миллиондогон налогторду скрывать эткен ал, ошо шофёрдун офисинен чыкчу эмессиңер силер, билбейт дейсиңер силер, билебиз баарын. Көкпар Исаев, сен детиги арак саткан доозуң, ошо доозуң өкүңөр, шофёрдун, силер шофёрдун оозун эле карап турчусуңар, шакалдар. Анан жанагы крокодил, мага келбей эле кой, мага арашаңды ачпай эле кой, штабыңды, угуп атасыңбы? Капаштын уулу крокодил, сага лично айтып атам мен. Сейтекмин мен, атым Сейтек. Арашамдан болом мен. Силер ошо ордукту, Сооронбайдын ордугу мэрде, силер жол ачып бергенсиңер. Канча балдар мэрде ордолгон, унутулбайт мунун баары эч качан. 100 жыл унутулбайт, Кыргыздын кээги 40 жыл деп коет. Силер билбесеңерчи, мен силерге айтып берейинчи. Мына накта эркекче, кыргызча. Кыргыздын кээги 40 жыл дейт, 40 жылда унутпайт бул. Керек болсо 100 жыл, Силердин кыянатыңарды, керек болсо. Мына мен лично өзүм балдарыма акыл насаат катары калтырып кетем, Ушундай шакалдар болгон. Эч качан унутпагыла деп ушул шакалдарды. Силердин аяңардан канча мэрде балдар жабыркаган. Керек болсо 7-8 августта. Канчасы камалды, канчасы жүрдү тетиги тергөөдө. Силердин провокацияңар, ошо провокация болгон, ошондочу. Ошон үчүн силер эметпей эле койгула, чычалабагыла силер, Көкпар Исаев, сен Көкпарды сен казактарга саткан үчүн сени ошон үчүн эле сени вообще сен камаш керек, сеничи, не то что камаш керек, я не знаю даже. Что с тобой надо сделать, Крокодил, сен жеткен шакалсың сен. Эмне эле герой болуп атасың, эмне эле жанакы силер жана Кубат деген жанакы, Макалё, Көкпар Исаев, сен партияңа эмне эле провокация кылып атат. Максим Бакиев келип кетти депчи, ошондой шакалский движениеңарды токтотпойсуңарбы? Эмне эле ошондой, эмне эле көрө албай атасыңар бир кишини? Иштесин да нормально, иштеп берсин да. Иштейм деп атпайбы, мен иштейм деп атпайбы, конкретно башын канжагага байлап туруп иштеп берем деп атпайбы. Эмне иштетпейсиңер, эмне эле ызы чуу салып атасыңар, эмне эле чычалап атасыңар, эмне эле алдын ала эле эме паник болуп атасыңар, силердин тим эле жыргаткан конституцияңа боргоо болгонсуз, Жыргатты ошо конституцияңар, жыргатты 10 жыл, эмнени жыргаттыңар, эмнени айткылачы. 3 жыл эмне кылдыңар силер? 3 жыл, силер 3 жыл, бир кишинин, силер нанетсе, силер 200'дүү сойкусуңар, баарыңар, мен силерге кайрылып атам, сойкулар кеткилечи, эс алгылачы. Жоголгулачы вообще, жаштарга жол бергилечи конкретно, иштесин жаштар, эч жакка малынбаган. Анан кийин эле сен арак саткан жанакы доозуңду партиялаш кичине эле текшерип койсо эле эмне эле чычалып атасың? Эмне бизди эле текшериш керекпи, Көкпар, крокодил, мен силерге кайрылып атам. Эмне бизди эле текшериш керекпи? Эмне Атамбаевди
мен мисалымда мен өзүмө лично айтып берейинчи, эмнеге мени бир жума текшерген керек болсочу, бир жума 10 жылдык бүт документтеримди текшерди былтыр октябрда мына Койташ окуясынан кийин келип алып туруп жиберген мага жанагы военный прокуратура. Эчтеке тапкан жок. Тапканда мени камап коймок ошолор. Силер жыргамаксыңар да. А эмнеге мен эмне кылдым, реально? Я же за своего отца не отвечаю же. Да? Есть здесь понятиями вообще нормальные эти. Кичине түшүнүү барбы вообще? Элчи, мэрдечи, эмелерчи, саясатчылар, Неге? Мисалчы, галстук болуш керек да, мен эмне кылдым? Мен эмне Кытайдын карызына эмне ратификация кылып бердим бе? Тетиги Соргонбек. 3 күндө ратификация кылып берген. Эмнеге ошо жооп бербейт Кытайдын карызына? Мисалчы. Мен эмне Кумтордун соглашениясына кол койдумбу? Лично мен өзүм айтып атам. Мен эмне тетиги Сооронбайдын удасынын баласына окшоп мас болуп 4 кишини өлтүрдүмбү мен, Айткылачы. Чынбы? Кыргыз элим, достор. Же мен калп айтып атам, мен эмне кылдым? Мен жүрөм, мына эркекче эле. Элдин арасында эле мына жүрөм мен мына. Мен эмне тиги Бакиевдин баласына окшоп 6 миллион коюм бар деп айттымбы, Же эмне кылдым мен, Эмнеге мени текшериш керек, тетиги сенин тетиги налогду катканды, арак саткан досуңду текшербеш керек, мисалычы? Эмнеге сенин байкеңди текшербеш керек, тетиги липо деревянный генерал калп элек? Какой он генерал? Он не генерал вообще. Мало у нас генералов. Нету уже настоящих генералов. Жок ал генералдар уже өлүп калды, өлтүрүлүп кетти, мисалчы. Текшерсин да, галстык болсун да, эмнеге биз жөн жерден самсы жебеген, главное, шофер там дедиги, баардын кылыктын баарын кылып коюп тетиги Абдил Сегизбаев, мисалчы, ошонун доозу тетиги жана кайманаты жанакы болот деген бар, рыжий пес, короче, сары, шакал, ошолор отвечать этпейби, эмнеге ошолорду текшербейт, мисалчы, эмнеге ошолорду текшерген жок? 3 жыл, рыжий пес. Мы до тебя доберемся, иншаллах, я тебе обещаю, шофер. Вас тоже надо проверить, как нас проверяли, целую неделю проверяли, Моего братана вообще по беспределу там пускали, Бир дагы налог каткан эмеспиз өмүрүбүздө, Эч жакка аралашкан жокпуз, Эмнеге бизди ошондой кыйнады, мисалычы? Текшерип, доначисление кылып, жөндөн эле акчалардын баарын, Кудайга шүгүр төлөп бердим, мен акча таап төлөп бергем ошондо. Мен бир жериңерге тыгып алгыла деп. Хорошо, бюджетке кеткен, ошондо төлөп бергем ошолоргочу, мисалчы. Эмнеге текшербеш керек? Текшериш керек ошонун баарын. Текшерсин тетиги Сооронбайдын удасынын баласынын фирмаларын канча налог төлөптүр. Салыштырсын, канча фирмалары бар, мисал, менде бир эле фирма бар, мен канча налог төлөйм, мисалчы. Ал фирманы мен Атамбаев президент кезинде алган эмесмин мен аны. Ал тетиги 2006 жылкы, канча жылдан 2001 Акаевден бери келаткан ал фирмамды текшерип, эчтекени тапкан жок, эчтекени, анткени биз тазабыз, таптазабыз биз, иншаллах. Эч качан биз өзүбүздүн элибизден урдаган эмеспиз. Урдаса тетиги шакал, рыжий пес, сары, ошолор урдаган, ошолор шофер. Анан кийин эле ыйлактайсың го, Көкпар Исаев, сен эмне, сен билбейт дейсиң, сен ошо жумуштан алган
Байкеңдин баласы Сапар Исаковдун өкүл баласы да силер нормально жүрбөдүңөрбү? Атамбаевдин заманында силер жыргабадыңбы сени? Форумда эле отурчусуң сен, жана тетиги арак саткан досуң менен, ошол жактан чыкчу эмессиң сен. Анан кийин тим эле оппозиционер болуп алып эле тим эле саттың го сен, саткындар, ё-моё. Силер саткынсыңар баарыңар, Силерге кайрылуу өчкүлөчү, иштеткилечи, иштейм деген кишилерди иштеткилечи. Иштесинчи, бияктачы, эси мындай чын-чынына келгендечи, эл чарчады силердин мынау, силердин саясатыңардачы. Элчи жөн эле мына, жөн эле турмуш, элге күнүмдүк тиричилик керек болуп калды да, мисалычы. Элчи даже мына мен эл менен жүрөм, мына мен айылда эле жүрөм, мына көргөзбөйчү мына. Мына айылдын ичинде эле жүрөм менчи. Күнүгө айылда келем мына. Мына эл өзүн эле эмеси менен эле алеге, өздөрү эле мына турмуш тиричилик кылып эле жүрүшөт, байкуштарчы. Алар даже силердин конституцияңар кандай болот, алай президентский болобу, парламентский болобу, аларга вообще кызык да эмес, Эмнеге алмаштырбаш керек? Мисалы, силердин конституцияңар эмнеге алмаштырбаш керек? Эмне свет клином сошелся, что ли, на вашей этой вонючей конституции, блин? 10 лет написали. И чё, блин? И чё, нельзя поменять, что ли, вашу конституцию? Чё, Куран Аль-Карим, что ли, это ваша конституция, чтобы ее не менять никогда? Это просто люди написали вашу конституцию. Под себя ее написали, 10 лет дербанили толпой. Партийная коррупция. Партбоссы. Вы сколько миллионов бабок сделали, Вы иллюстрация кылыш керек вообще, негизи. Силерди жолотпош керек, силерди тиги маккалё, сексалуу дегендердичи. Вот так, ошондой, короче, кичине мындай эметип кеттим. Кечирип койгула, эмоция деген просто калыстык, просто жаның кашаят да, муяка мен просто айылга келсем айтат, момундай депчи. Бияка ушундай подходдор болуп аттыр депчи. Акыры эми керек болуп калыптыр да, Көкпар Исаев, эми сага керек болуп калыптыр да. Мисалычы, эми верхний зонанын балдары керек болуп калыптыр да. Конечно, верхний зонанын балдары боецтер, опытный, булар кандай опыт алган булар. Этиги Сооронбайдын керек болсо армиясына туруштук берген балдар, Буларда опыт бар, булар кандай кордукту көргөн булар. Конечно, азыр алар керек да сагачы. Ошон үчүн бияка подход кылып атасың, келбейсиң, бирикпели, анан кийин ынтымак болбойлу, эски обидаларды унутпайлу, унутпайбыз эч качан, обиданы. Лично мен эч качан унутпайм. Уктуңбу? Көкпар, у тебя погоняло теперь будет, Көкпар, короче. Сен Көкпарыңды чыгарыш керек болуп калыптыр вообще, негизичи. А жанакы крокодил, короче, крокодил, а сен болсо кайсы эмеңе сен тетиги чуй Дзержинка ошол жерде килейген тетиги эмени имараттын үлүшү каяктан сенде пайда болуп калды, мисалычы? Сенде эмне Атамбаев деген эмне атаң бар болчу эле, же кандай? Кантип сен ошондой эме болуп калдың да, мисалычы, бай болуп кеттиң да сенчи? Кече эле тетиги мекеним Кыргызстанга кире албай жанталашып атпадыңбы сен, крокодил? Эми эле патриот болуп калдың, Эми эле эме болуп калдыңбы? Патриот болуп калдыңбы? Ошон үчүн эме иштейм деген кишини иштеткиле, бири сөз да, короче, силергечи. Анан кийин кызчу жериңерди кыскыла, короче. Акырын, короче, анан кийин эмете бергиле өзүңөрдүн эмеңердичи. Ошондой. Эмоция калтырып койсоң кечирип койгула. Эмоция экен да. Ошон үчүн эметпегиле да, короче. Иштейм деген кишини иштеткиле, короче. Силердин конституцияңарды
өзгөртүш керек. Вообще негизи 75 эле округ калтыш керек, бүттүк, короче. Ошондо накта келет мыякта, авторитети бар. Анан кийин силер чочулап эле ойгула, олигархтар, анан байлар, анан тигиндей мындай нормально келет мэрде. Даже акчасы болбосо дагы авторитети бар болсо мэрде эл көтөрөт. Эл билет кимдин ким экенин, эл азыр баарын билет. Элден эчтеке ката албайсың, мисалычы. Анан кийин туруп алып эле, анан кийин откат назад. Какой откат назад? О чем вы мне здесь говорите вообще? О чем вы здесь? Бул мен жеке оюм, короче. Мен никому не навязываю, короче. Эч кимге мен навязывать эткен жокмун. Өзүм оюмду. Просто мен жеке оюм. Просто мына силердин партийный системаңардан, артында не то что эл, мен айтып кетпедимби? Ити чыкпаган кишилер келип атпайбы? Ити. Не то что там кошунасы, тууганы там. Ити чыкпайт. Нөл авторитеттиги, нөлдөр келип атпайбы? Нөл. Балыктар келет, отурат, анан кийин эчтеке чечпейт ошол жерде. Келген кеткен бийликтен эле оозун карап эле отурат ошол жерде. Же калыппы? Кыргыз элим, достор, чын да бул. Чындыкта. Буйруса келет мына, келсин анан кийин. Мына ошондо нормально аламан байге баары чыгат. Авторитеттүү, аттуу баштуулар авторитет болсо келет. А так, что ваша партийная система? Набрали каких-то чучмеков, ё-моё, кто он вообще? Ноль там. Всякие там юристы, которые постоянно зубы скалят там, Да он ноль вообще, он просто юрист и все, блин. Он там зашел в этот Мекеним, Кыргызстан, да, мисал айтодам, да, вот такой радостный, да, блин. А потом Мекеним Кыргызстана не стало, раз там все почистил у себя там в Инстаграме, там, я не знаю, там на Фейсбуке и такой. Вот шакал же это, прикинь. Это настоящий шакал же. И то вон та вот, которая там вместе с ним шла, например, вон та журналистка где-то, девушка, и то Еркейкен, да? Ничего не почистила там, нормально, да? Да, было туда-сюда, раз, ну, нормально, да, вот чисто вот. Ошон үчүн давайте, эметиш керек, алмаштырыш керек, но конституцияны, там ничего подобного, короче. Ваша кучка, короче, здесь тоже люди есть, которые хотят, чтобы поменяли вашу конституцию. Надоела ваша конституция. Элге чыгарсын, мондай, мынау, выбордан кийин чыгарсын мэрге, элге. Же президентский, же парламентский, бүттү, ошо жерге экиле кылсын. Бүттү, ошо жерге келип туруп добуш берет, короче. Мисалы, короче, мына президентский болот, короче. Чарчады уже силердин жанакы депутат жана чимкирик, макалё, сексалю деген жана шакалдар, жана көкпар, сен эмне тиги кыргыз элине fuck you'ну көргөзүп кеткениңди эмне унутуп калдык дейсиңби сен? Эч качан унутпайбыз, эч качан унутпайбыз. Кайсы арыңа сен президентке коюп атасың? Байкеша деп коеюнчу, сен менден улуусуң. Мен сени эч качан сис деп айтпайм. Или крокодил, например, крокодил. О чем ты вообще? Откуда ты появился? Затарься! С какой дырки ты вылез? Слышь, крокодил? Откуда вылез? Туда и давай, короче, дуй, а? В эту дыру, слышь? Крокодил, видишь меня, наверное, сейчас слышишь, да? Твои, наверное, эти шавки, наверное, уже отправили, наверное. Ты же сидел нормально у Акаева за пазухой. Ушундай пать, блин, гумтөр сатылып атканда, момдай деп там. Эмиле, ты меле, монтулет меле. Мени сүйлөп эле там, короче. Тяк-пяк там, короче. А так, я извиняюсь, короче, друзья, да, надо чуть сабр делать, короче. Сабр. Кичине эмоция калтырып койдум. Просто, кандай болду, справедливость болуш керек да, достор, мисалчы, кандай, эмнеге текшербеш керек? Эмнеге ошо тетиги Көкпар Исаевдин тетиги арак саткан магнат дозун текшербеш керек? Канча налогторду скрывать эткен, мисалычы? Текшериш керек да. Агропрод корпорациядан канча миллиондорду эметкен, мисалы, списать эткен. Ал мурун эле тетиги Бакиевдин кезинен бери келатат, мисалычы.
мисалычы эмнеге эми аларды текшербеш керек, эмнеге бизди текшерди? Вот мисалы мен эмне кылдым, мен дагы бир жолу айтылып кетейинчи, эмне мен тетиги Соргонбекке окшоп тетиги Кытайдын карызын, Кытайдын миллиардтан карызын эмне мен 3 күндө мен ратификация кылып бердим, мен ошол жака кол койдумбу мисалычы? Силер калыс болуп бергилечи достор. Текшерди го мына. Текшерди го мени, мына бизди текшерди го. Итинен жибине чейин текшерди. Полный текшерди. 7 атабызга чейин текшерди. Керек болсочу тетиги эме. Мурунку бийлик, короче. Тетиги Соргонбектин указаниясы менен. Эчтеке тапкан жок. Эчтеке тапкан жок, короче. Эчтеке тапкан жок. Таппай айласы кетип анан кийин жөндөн жөн эле на ровном месте доначисление кылып туруп анан кийин кетип калды да ме, короче, ушуну төлөйсүң, короче. Эмнеге мен төлөйм десем, ушу тиякта ушундай, короче, там военная прокуратура тияк деп тиги налоговикчи анда деле күнөө жок да, короче. Мейли анда төлөп берейин дедим, анда төлөп берейин мейли. Бизди текшерет экен. Мен эмне Кумторго биз эмне, мен лично мына эмне Кумторго соглашенияга мен кол койдумбу же эмне, мен эмне Бакиевдин баласына окшоп мен 6 миллион коюм бар деп айттымбы же мен эмне кылдым личночу? Же эмне мас болуп тетиякта кутуруп, блин, жапжаңы BMW жанагы гилейген джип BMW менен сүздүрүп өлтүрдүмбү бирөөнү? Акырын эле жүрдүк го биз, Кудайга шүгүр, Кудайга тобо, кыргыздар айткандай, эл менен жүрдүк, жокто чөкпөй, көптө көппөй. Элдин алдында эмес, артында эмес, элдин ортосунда жүрдүк. Мына дагы эле жүрөм, ишенбесеңер келгиле мага карашанда сурасаңар. Айтып берет му жерде, любой му жерде айтып берет. Киммин мен, каерде, эмне кылам мен? Кандаймын, баары билет мени. Анан кийин силер эле биякта эле силерди текшербеш керек. Просто ошо эметип кичине эметип кеттим да, там кече көрсөм налып атпайбы, там байкемди алып койду, анан там тигине мындай деп темчи, ой, сен налыбай эле койчу, керек болсо канча мына койташ, жөн эле Арашандан, Койташтан деген канча му жерде балдар жумуштан ыргып кетти, жумуштан. Сооронбайдын кезинде канча му жерде жөн эле тууган эмес, жөн эле просто мына Арашандыкта земляк да. Все из-за этого же пинали под зад же, канчасы кетти, жумуштан ыргылды. Жөн эле налыбай эле жүрүшөт го, эркекче элечи, налган жок, жөн эле нормально эле жүрүшөт. Эч кимге налыбай эле эркекчечи. Анан кийин сен эмне налып атасың, сен өзүң тетиги псевдо генерал байкеңечи. Манас менеджмент дегенди текшериш керек да, Манас менеджмент, но ушакта да силердин движениеңарчы. Там же есть же один этот толстый такой, безобразный, короче, жиробас, короче. Генеральный директор, да, где он? Его надо же взять же за одно место же. Госбэп, ГКНБ, вы где? Тоже текшербейсиңер, калыс болуп кичине. Я не знаю, военная прокуратура, давай текшербейсиңер, текшергиле, почему? Барды көбүн текшериш керек мынау, как это, ничего себе. Крайне сделали, почему? Пусть проверяют, пусть отвечают, если нет, нет. Пусть проверят тоже там, я не знаю, за 9, за 10 лет. За 10 лет нас проверили, мисалчы. 10 жылдыкын текшериле деп жазып бериптир предписаниясын Генеральный прокуратурасынан кийин тиги налоговый законодательство жок экен да, за 10 лет там за 6 лет что ли проверяют. За 6, за 7 лет проверили. Сидел он там важный там целую неделю, короче. Все проверял, до каждой бумажки докапывался, до каждой, да. Придирался, проверял, короче, там якобы написали, якобы мы от налогов уклоняемся. Он ничего не нашел же, ничего не нашел. Ну я же за своего отца же не отвечаю же, правильно же, друзья? Сын за отца отвечает, что ли? Я же за него не отвечаю же. И он за меня не отвечает. Я же взрослый мужик, я сам за себя отвечаю. Сам я за свои слова, за свои движения я сам отвечаю. А при чем тут мы, мисалчи? Вот я, да, я не буду за всех говорить, вот я, при чем тут я, короче? У меня до сих пор, короче, под арестом, да, у меня. Почему ее арестовали? Что я сделал?
Почему пусть арестовывают, кто там вот этот китайский кредит, кто ратификацию, кто там подпись ставил, пусть их тоже этот самый арестовывает. Просто жаның қашады, честно, достар, ушундай нет, канча ушунча анан кейін тимле там оппозиция, вы просто чучмеки, я еще раз повторяю, крокодил, Көкпар, короче, вы никто, короче, реально, короче, вы никто, короче. Вот так вот, вы никто. Начинаете здесь пургу гнать. Поэтому знаете свое место, короче. Все, короче. Мака гелвели крокодил, короче. Крокодил, анан верхний зонан жаш балдары, киргизбегиле. Көкпар Исаев менен тети капашуулуу крокодилди киргизбегиле, ошо шакалдар, ошолор жол ачып берген. Ошолор силерди ордоткону жол ачып берген. Еще раз мен дагы бир жолу айталайм. Намыс барбы, намысыңар бар болсо киргизбегиле ошо шакалдарды. Кошулбагыла ошолорго. Эч качан. Азыр эле керек болуп калыптыр да верхний зонанын балдары менен. Анткени буларды эч ким колдобойт да, азыр керек да эми биякта. Конечно, чүйдө верхний зонанын балдары ынтымактуу да. Там кандай болбосо да худо-бедно ынтымак бар да, бири-бирин колдошот. Реально намыс үчүн 7-8 августта ошо балдар намыс үчүн турган, керек болсочу Сооронбай менен тетиги Корозбек, вот этот Петя, короче, петух, короче, гамбургский, вот этот Корозбек, Кашкар, вот этот крашеный, короче, женщина крашеная, вот это Кашкар, короче, баба, он же волосы красит же, как женщина, короче. Вот ошолордун армиясы келгенде ошо балдар намыс үчүн мөрдө турган, намыс да. Кыргыз качан турат? Кыргыз намыс үчүн турат, бүттү. Намыс үчүн керек болсо кыргыз өлөт, короче. Это биздин каныбызда. Илгертетен бери бул 1000 жыл буга. Намыс барбы, жигиттер, короче. Эметпегиле, чуркабагыла ошолорго, кошулбагыла. Азыр эми силер керек болуп калыптырсыңар да, азыр биз керек болуп калыптырбыз да, биякачы ошо көкпарларгачы. Саткан ошо, саткын, короче, көкпар. Ишенип койгула мага. Көк бөрүнү саткан, кызгулмай, тыйнеңмей, 9 корол баарын саткан казактарга. Канча акча алды болду экен ошо шакал. Сен саткынсың, Крокодил, сен дагы саткынсың. Появился здесь такой прям. Через своего подельника там вот этот, есть же как там бывший там Азаттык там журналист, короче, его Отурбаев, короче, провокацию делаете, там Максим Бакиев там. Келиптир, короче. Что, дураки что ли, азыр отургандар эмне? Келесовалар Максим Бакиевти бияка келтиргендей, блин. Ошондой провокация кылбагылачы, элди дүрбөлөңгө салмагылачы. Анан кийин эле түм эле эмени айтып эле там тиги Садырды Бакиевке жармаштырып эле там Бакиев там өлтүргөн деп. Да, өлтүргөн Бакиев, да, өлтүргөн. Аны алам мойнума. Эмне мурункулар эмне өлтүргөн эмеспи? 1500, 1700 минимум ошо кишини өлтүрүп коюшпадыбы, амай? Амай силер эмне унутуп койдуңарбы? Мен силерге эстетип коеюнчу, өлтүрүп койбоду. 1000 деген кишини пандемияда өлтүрүп койбоду 2-3 айдын ичинде. Кайдагы 90 киши жөнүндө айтып атасыңар силер? 1000 деген өлтүргөнү аз келгенсип. Анан кийин тендерлерден жанакы гранттарды $700 миллион жешпеди. Бир казык каккан жок, бир казык. Жана жаш саясатчы айтып атпайбы жана Бактыбек Калмаматовдун бир казык каккан жок, мен 100% менен кошулам ошогочу. Бир казык каккан жок. Элестетсеңер, 700 миллион гана ошо. Фарватер деген фирманы текшербейсиңерби? Ошол жакта тетиги Соргонбектин кулагы чыгат ошол жерде. Фарватер деген фирманы текшербейсиңерби? Сиз, маска, элдер өлүп атса, ошолор акча жазып атпадыбы тендерлерден? Калыс болбойсуңарбы?
Мынау келген бийликке мен кайрылуум калыс болгула, адилеттүү болгула. Султан Сулейман кануни айтчыкен, адилеттүү жерде береке болот дечкен, адилетсиз жерде береке жок. Адилеттүү болгула, калыс карагыла баарын, тең болгула, теңдик болсун. Эмнеге каралбайт? Эмнеге тетиги Акнет деген, Акнетти рейдерство кылбады беле, эмнеге ошону каралбайт мисалычы? Эмнеге бизди эле текшерди, эмнеге бизди эле кордоду? Мисалы. Биз эмне кылдык мисалычы? Эмне Кытайдын карызына кол койдукпу? Эмне кылдык биз эмне? Жөн эле жүрдүк биз эчтеке эметпей эле, эчтеке мына элдин арасында эле жүрдүк мына жерде, мына жер эгип эле, мына мал сал багып эле, мына эркекчечи. Анан баягылар эле повылезали там, я не знаю, там всякие колдун небереси, там, кто такой этот, он вообще ноль, он вообще ноль, он. Ноль он, никто они, вы никто вообще. За всех здесь не говорите, там, вы там собрались, короче. Мына силердин айыңардан мына баарыбыз бөлүп жарылып калдык мына. Ким күнөөлүү? Мен күнөөлүүмүнбү мен? Эч качан депутат болгон эмесмин, мисалычы. Эч качан. Эч качан мен людское не брал я ни разу, короче. Хвала Аллаху. Аллах свидетель моим словам. Никогда, короче, я не был депутатом, не был министром. Не сидел в высоких кабинетах, как шофер и этот рыжий пес, короче, болот. И мы за все нас, короче, да, почему, блин? Пусть отвечают, короче, все должны ответить, короче, до конца ваш крик, до конца, короче. Я тоже согласен, ошол, до конца, силердин баарыңарды буйруса. Силердин заманыңар өтөт, аз калды, короче, баарыңарды, блин, бир жериңерди, блин, көргөзөбүз, иншаллах. Лично, да? Кустуртабыз, по-настоящему кустуртабыз, да, ошондочу. Конкретно, эркекче. Бүт баары калыс, короче, теңдик. Давай жооп берсин, короче, ничего подобного, давай. Пусть отвечает, короче, пусть все отвечают. Кто там был, кто там сидел, короче, вот все там раз, блин, крайним сделали, там, я не знаю, там, одного человека там раз, там, блин. Пусть отвечает, пусть этот рыжий пес ответит, короче. Абдиль Кеңешевичтің дозу, короче, вот этот рыжий пес пусть ответит, короче. Шофер, короче, пусть тоже отвечает, короче. Алмамбет, короче, Соргонбек, короче, все пусть отвечают, короче. Сколько они воровали, короче, все знают, что они как воровали, короче, все знают. Там много ума не надо их всех проверить, короче. Все знают. Иса деген шакал, ошондой шакалдар тоже пусть отвечают, короче. Я знаю, силер акырын азыр против одного человека биригип атасыңар, силерчи. Эмне билбейт дейсиңер, келбегиле мояка, Иса. Шакалдар келбегиле мояка, вообще келбегиле моергечи. Көкпар, сен дагы келбе эч качан моерге. Көкпар Исаев, у тебя погоняло будет көкпар, короче, сен көкпарыңды чыгаш керек болуп калыптыр. Крокодил, короче, сен дагы келбегиле мояка. Верхний зонанын балдары, намысыңар бар болсо киргизбегиле. Ошол шакалдар силердин кордугуңарга жол ачып берген. Дагы бир жолу кайталайм, унутуп калсаңар. Ана биз эле крайний болуп калдык да, жөнүнөн эле там Атамбаев фамилияны, ну я же не виноват же, родители и родину не выбирают же, да, друзья, да? Есть адекватные друзья же, есть же, да? Родители и родину не выбирают же, я же не виноват, что мой отец Атамбаев, и чё? Я же не виноват, что я его сын, Мисалыч. Причем тут я, короче? Я что сделал? Я ничего не делал вообще к этому государству, этому вот своему народу. Бир да кыянат кылган жерим жок, мына Аллах свидетель моим словам. Меня проверили, а почему нельзя проверить этого алкомагната, вот этого шакала, короче. Икрамның шакалы, короче, блин. Шофердың, короче, олтугунан чыкчу эмес ошо шакалдар, короче.